Мен былтыр чоң жоопкерчиликти мойнума алгам. Мен ал жоопкерчиликтен качпаймын, жана алган багытымдан кайтпаймын. Эл мага таянса, мен элиме таянам. Элдин мүдөөсү менен жаңы баш мыйзамды кабыл алганбыз. Иштөө үчүн эми бардык шарттар түзүлдү. Эми элдин жашоосун мындан ары жакшыртып, экономикабызды барган сайын көтөрүү ниетинде болушубуз керек. Эл өкүлдөрүнүн колдоосуна ээ болгон жаңы команда, жаңы дем, жаңы күч менен жигердүү иштөөсү зарыл. Бири-бирибизди сындап отура турган мезгил өттү. Азыр баарыбыз башыбызды бириктирип, чогуу чаран кеңешип, мамлекетти өнүктүрүүгө гана багыт алышыбыз абзел. Кетмен чаппай нан кайда дегендей, ар бирибиз күжүрмөн эмгегибиз менен гана ийгиликке жетише алабыз. Азыр ар бир мүнөтүбүз, ар бир саатыбыз баалуу, убакытты текке кетирбейли. Кылган ар бир ишибиз жыйынтык алып келүүгө багытталышы керек. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалаймын. Ел үчүн, мамлекет үчүн ак кызматыңыздарды арттыра бериңиздер. Кудай буюрса, бул өкмөт туруктуу иштейт деп ишенем. Мүмкүн болушунча узак убакыт иштеш керек деген ойдомун. Анткени эгемендүүлүк алган 30 жыл ичинде 35ке жакын өкмөт алмашып кетти. Бул деген сөз ар бир өкмөттүн иши алдыга жылбай, бир эле орунда турду дегенди билдирет. Анткени ар бир өкмөт экономикалык, социалдык программаларын даярдап бүтүп, мына эми иштеп баштайын дегенде алмашып кетип жатышты. Ошондуктан биз февраль айынан бери экономикалык жана башка бардык тармактар боюнча 5 жылдык программабызды даярдап бүтүп, кече күнү жарлык менен бекиттим жана дароо эле өкмөттүн жаңы курамына ушул программаны ишке ашыруу милдетин жүктөп, сиздердин макулдук берүүңүздөргө жөнөттүм. Колдоп бергениңиздер үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык сиздерге. Эми учурдан пайдаланып, дагы бир маселе боюнча айта кетейин. Мына алдыда парламенттик шайлоо келе жатат. Көпчүлүгүңүздөр кайрадан шайлоого катышып жатасыздар. Кай бириңиздер партия менен, кай бириңиздер бир мандаттуу аймактардан. Менин сиздерден суранарым: келиңиздер шайлоону таза, адилеттүү жана так өткөрөлү. Талапкерлер, партиялар, сиздер тараптан добуш сатып алууну токтотсоңуздар, административдик ресурсту колдонбоо жагын мен токтотуп берейин. Буга эрким да, күчүм да жетет. Жыйырма 21 октябрь күнү ушул темада республикалык кеңешме өткөрүп жатам. Айыл өкмөт башчыларынан баштап, өкмөт башчысына чейин бардык жетекчилер катышат. Чакырылгандардын арасында сиздер да барсыздар. Шайлоого катышып жаткан партия башчылары да бар. Ошол жерде бардык мамлекеттик структуралык жетекчилерге шайлоону таза жана так өткөрүү боюнча катуу тапшырма беремин. Мурдакыдай мугалим, врач, айыл өкмөт, аким жана башка мамлекеттик кызматта иштегендер кайсы бир партияга же талапкерге үгүт жүргүзүшүнө бөгөт коебуз. Түп тамырынан андай аракеттерин кыркабыз. Бул жолу элдин эркин тандоосун камсыз кылабыз. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоого аралашып, кайсы бир партияга же талапкерге иштеп жүргөнүн аныктасак, кызматтан алып эле тим болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз. Мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпастан, тескерисинче шайлоону максималдуу түрдө таза, так, ачык өткөрүүнү камсыз кылып берүүгө алар милдеттүү. Ал эми элдин добушун сатып алам дегендерге бөгөт коюу үчүн жалпы элдин, таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек. Анткени эл баарын көрүп, билип турасыздар. Ошондуктан бул шайлоонун таза өтүшүнө жапа тырмак жардам бериңиздер.